Зайырбек агай, келиңиз. Чын эле биз ушул акыркы мына эгемендүүлүк эле жылдарын алалы, 34 жылдан бери маалымат издесек сөзсүз түрдө англис тилин билгендер англис тилинде издешет. Калган орус тилин билеби, билбейби, канчалык деңгээлде билет айырмасы жок, орус тилде издейт баардыгы тең. Анан ошону которуунун түйшүгүндө жаңылык да которушу мүмкүн. Эми мына Кудайга шүгүр өзүбүздүн улуттук платформабыз ишке кирип атат. Муну элге жайылтуу үчүн ушул платформаны колдонууга бир зарылчылык жаратуу үчүн кандай кадамдар болуш керек? Рахмат. Биринчиден ай тилдин жаралышы, иштелип чыгышы Кыргызстандын масштабынан алганда бул чоң технологиялык жаңылык. Мына сиздер, УТРК жана башка медиа платформалар буну бир канча күндөн бери талкуулап атат. Бул абдан жакшы. Ушунун өзү менен биз ушу ай тилде кандайдыр бир деңгээлге элге тааныштырууга аракет болуп атат деп айтсак болот. Анын ичинде ушул ай тилде, ушул технологиялык процесстерди талдап бере турган, түшүнө турган адистердин дагы бизде бар экендиги абдан кубандырат. Мен бул платформаны активдүү колдонуучу катары, журналист катары мен колдонуп көрдүм. Ошол жанагы айтылып аткан 6 функцияны, 6 кызматты тең өзүмчө мындай сынап көрдүм. Бул абдан жакшы нерсе жасашыптыр. Биздин адистер бул үчүн ушул тил комиссиясына жана техникалык адистерге бардыгына чыны менен эле ыраазычылык айтыш керек. Менде бир бушайман ойлор бар эле да, биз ошо калып кеттик го, биз артта калдык го деп. Мындай жаралбайт го бизде деп. Качан жаралат болду экен депчи. Анткени мейли гигант компаниялар бар дүйнөдөчү, 5-6 10 чакты гигант компаниялар бар. Аларга тең келе албасак дагы биз эми жок дегенде кошуналардан калбашыбыз керек эле го деп мындай өзүмчө баягы бушайман болуп жүрүшүм эле. Бирок акыркы бул продукцияны көргөндөн кийин менде кичине мындай тынчтанып калдым десем болот. Анткени жанагы үндү текстке айлантуу, текстти үнгө айлантуу деген функциялар, кызматтар алыскы баягы чоң тилдерди албай эле коелу, биздин кошуна кээ бир мамлекеттерге бизден бир аз алдыраак кирип калды да. Бирок ошого карабай биздин адистердин ушул нерсени кылгандыгы чынында эле чоң жумуш. Эмне үчүн чоң жумуш? Анткени мисалы OpenAI компаниясында 4,5 миң киши иштейт деп айтылат да. Алардын баягы бюджети миллиарддаган бюджети бар. Анан жана чат GPT-ни окутуп үйрөткөндө бир 75 миллион доллар сарпталды деп, 100 миллион долларга чейин сарпталды деп айтылып жүрөт да. Андан кийин биздин кошуна Кытай жылдын башында DeepSeek деген мени платформаны, чатботту чыгарып, аларда болсо 500 кызматкер иштейт экен дагы, алар арзан үйрөттү. Ошол өздөрүнүн продукциясын арзан баада үйрөттү деп айтылды да. Бирок анда деле бир 5,5 миллион доллардын тегерегинде акча кетти. Бирок мен бүгүн биздин адистер мындай баатырлык кылды десек болот да. Биздин баягы эми гигант компанияларга салыштыра албайбыз. Балким мүмкүнчүлүктөр дагы чоңоет. Бирок ошого карабастан биздин адистердин мындай чоң бюджети, чоң мүмкүнчүлүктөрү жоктуруп, ушундай платформаны жасап бергени чындыгында чоң жумуш. Ал эми платформанын өзүнө келе турган болсок, мисалы бул кыргыз тилин көбүрөөк колдонууга, кыргыз тилин көбүрөөк жайылтууга, кыргыз тилинде көбүрөөк контент жаратууга бизге жардам берет. Мисалы текстти үнгө айлантуу деген кызматты мен абдан көптөн бери күтүп жүргөм. Качан биз мындай текстти жазып койсок, аны жасалмайт элек автоматтык түрдө качан үнгө айлантып берет деп күтүп жүргөм да. Анткени бул кыргыз тилинде социалдык тармактарга контент жаратуучулардын жумушун бир топ жеңилдетет. Оңойлоштурат да. Сөзсүз бир студияга барып үн жаздыруу же телефонго үн жаздыруу эмес, текстин киргизип коесуң, аны бул платформа дароо үнгө айландырып берет. Ушул жагынан алганда чоң жумуш жасалды деп мен эсептейм. Дагы бир жолу адистерге рахмат. Жакшы. Зайырбек ага, анан кыргызда мындай сөз бар да. Туулганына эмес, тураарына сүйүн дейт го. Анын сыңарындай платформа иштелип чыкты, ооба биздин улуттук баягы платформабыз болуп атат, мамлекеттик тилди жайылтабыз, өнүктүрөбүз, муну менен биз колдонсок өзүбүз үчүн дагы, тилибиз үчүн дагы өтө чоң пайда табабыз деп атабыз. Бирок кеп колдонуучуларда калып атпайбы, Коомчулук кандай өзүнө сиңирип алып, кантип колдонушу керек, маселе ушунда болот го дейм. Бул жагынан мындай айтсак болот да, негизи муктаждык бар. Мен адистер менен, контент жаратуучулар менен, журналисттер менен сүйлөшкөндө ушул сыяктуу платформаны кыргыз тилинде колдонууга муктаждык бар. Азыркы деңгээли дагы жакшы, бирок бул платформаны дагы жакшыртыш керек. Мисалы,
азыр биз көрүп атабыз, мен дагы өзүм сынап көрдүм. Мисалы биз текстти үнгө айландырабыз десек, аялдын үнү окуп берет, эркектин үнү окуп берет. Бул жакшы. Бирок чоң платформаларда, башка тилдерде мисалы эркектин деле 10-15 түрү бар да. Мисалы бирөө расмий окуйт, бирөө көркөм окуйт, жаш баланын үнү, карынын үнү, аялдын үндөрү деле ошондой мисалычы. Ошондо бизге контент жаратуучуларга бул платформаны колдонуу дагы мындай күчөмөк да. Мисалы азыр заман ушундай болуп калды. Бир адам бир студияда өзү элечи. Ал бир жакка барып, бир студияга барбайт. Өзү текстин жазат, жасалма интеллект жазып берет, сценарийин жазат, үнүн жазат, тартат. Бир адам бир студияда. Эгер биз ошого чейинки деңгээлге жеткире болсак бул платформаны, анда биздин бул платформаны колдонуучулар дагы көбөйөт. Зайырбек ага, колдонуп көрдүм деп атпайсызбы? Дагы кандай функцияларды кошсо туура болчудай деп өзүңүзчө ойлонуп көрдүңүз? 6 кызматты көрдүңүз. Мындай караганда бул уникалдуу платформа болуп тур, анткени ал жерде башка деле платформаларда караганда, мисалы чатбот өзүнчө болушу мүмкүн. Ал өзүнчө бир платформа катары пайдаланылат да, мисалы башка платформаларды алгандачы. Бул жерде болсо бир эле аянтчанын ичинде чатбот дагы болуп атат, котормо кызматы дагы болуп атат, видеону кыргызчалоо дагы болуп атат, аудиону текстке айлантуу, текстти аудиого айлантуу деген сыяктуу, тиги PDF сыяктуу платформалардан, сүрөттөрдөн текстти сыйрып алуу, электрондук форматка өткөрүү дегендер болуп атпайбы? Бул жагынан алганда мындай уникалдуу да. Мен ушул платформанын өзүнө бир нерсени кошуш керек деп деле мындай айта албайм, балким адистер өздөрү билиши мүмкүн. Бирок негизинен жалпысынан алганда бизде дагы көп нерсе жасала бергени жакшы. Мисалы кыргызча видеолорду генерация кылуу дегендей, сүрөттөрдү генерация кылуу дегендей. Азыр биз видео же сүрөт генерация кылабыз десек, башка бир платформаларды колдонуп атпайлыбы? Негизи бул платформанын ичинде эле бардыгын үйө бербей, негизи башка дагы мындай жайылышыбыз, кеңейишибиз, таралышыбыз керек дегенди айткым келип атат да.